алган Абдышата менен Олимпиад Кыргыз премьер лигасында упайлары теңелет. Тышкырык жаңырды беттешти баштадык. Урматтуу көрөрмандар, Илбирстин капитаны Ирсаулат Хакимов сол тараптан бара жатат. Жана сокку узатуучу позицияга чыккандай болду эле. Мына сокку жакынкы бурчка. Албетте Азирети Усманов кана сол канатты толугу менен колдончудай Страшкинге мүмкүнчүлүк берген жок. Ирсаулаттын чыгарып берүүсү экинчи кабаттан Бактияр Дүйшөбеков. Гол! Бактияр Дүйшөбеков на экинчи кабатты өтө ишенимдүү эсебине жазылат. Ошентип биз ылдам голго бул жерде гол кетти деп айтсак болот. Анткени өтө кооптуу аралыктан сокку орун алган болчу. Алыскы бурчка топ келет. Баш менен сокку. Жана идеалдуу сейв. Кенди сокку зата. Жок, Кенди Алирива менен. Алириванын тепкенге мүмкүнчүлүгү болгон жок. Жана пенальти. Жай топко келди. Жана сокку гол каршы эпкинден кармалып калды. Албетте сол жакка секирмек Азирет Усманалиев, ошондуктан топ оң жакка. Бактияр Дүйшөбековта дубль, ал 22-чи турдун алкагындагы старды берүү албетте туура. Ирсаулат Хакимов. Ирсаулат Хакимов. Алыскы бурчту камалоого алган, бирок жана Бактай Таалайбек уулунун соккусу. Караңыздарчы. Замбиректин огундай соккуну затын. Борбор калабыздагы Дордой спорт комплексине бурмакчыбыз. Дал ушул жерде Манас Кубанычбек уулу менен Дастан Колдошов булар оюн таласына чыкты. Жана Илбирстин чабуулу гол! Экинчи тайм башталбай, ошентип Илбирс на эсепте. Ошентип Даниэль Омаров эсепти 2-1-ге айлантып, аны кыскартып Кайрат Абдирасулов. Азыр болса алыстан соккуну көрөбүз. Караңыздар, четирөөчү жанда өттү. Дордой, андан сырттары Нефтчи. Алга, азыр жакынкы бурчка. Кандай сонун сокку узатты. Ошол эле өзгөчөлүгүн көрсөтүп кетти. Артем Сердюк баратат. Артем жана топту оң бутуна кайрадан алды сокку. Албетте сонун ачылды, бирок атандаштан өттү. Дагы деле кирип баратат. Жана жыйынтыктоочу пас. Ошентип ишендүү болуп чыккан жок. Чыңгыз Идрисов гол! Чыңгыз Идрисов албетте өзүнүн сөзүн айтып кетти. Ошентип Есеп 3-1. Албетте негизинен өтө курт Бекзат Кенжебеков менен Аманжан Жаныбек уулу оюнга аралашты. Алсан сокку гол! Караңыздарчы. Оюн таласына жаңыган Аманжан ашып кетсе бир 30 секунд болду оюнга чыккан. Жана ошол замат ал биринчи аракети Мурас Юнайтед кийинки беттешин Алайга каршы өткөрөт. Сокку албетте дарбазачы өз карамагына алды. Алдык шыкырык, урматтуу көрөрмандар. Мурас Юнайтед алардын көрөрмандарын ишенимдүү жеңиши менен куттуктайбыз.